Косо азыр жана Каныбек Капашев келип суранып кетти эле, жетише албадым деп. Каныбек Капашевке 2 мүнөт. Рахмат. Буякта Балбак мырза туура айтып атат. Мыйзам бузулган жок, урматтуу туугандар. Бирок нарк бузулду. Эгерде күчүү адам улуу аксакалдан төргө өтүп кетсе, ал мыйзам бузулган эмес, ал нарк бузулган. Биз мыйзам менен жашаганыбызга быйыл 90 жыл болду. Бирок нарк менен жашаганыбызга 1000 жыл болду. Биздей аз улут үчүн нарк бул мыйзамдан да күчтүү. Дүйнөдө 2 жумада бирден улут жок болуп атат. 7000 улуттун 2 жумадан бирден улут. Улутту улут кылып турган бул тил гана эмес. Бул салт, нарк, насил. Бул уяттуу окуя болду. Биз уяла турган окуя болду. Бирок биз дайым ушуну ызычуу болгондон кийин гана кайрылабыз да. Мындай кылсак, урматтуу депутаттар, биз 15 мартка улуттук баалуулуктарды сактоо боюнча парламенттик угугуну дайындадык эле. Бирок бул маселе өтө актуалдуу болгону байланыштуу 29 мартка жылдырдык. Себеби биз мэрияга аныктап берели да, кайсылар улуттук баалуулуктар, материалдык эместиги. Улуттук баалуулукту ар ким өзүнчө түшүнөт. Мисалы үчүн калпак жөнүндө мыйзам кабыл алып атабыз. А эмне комус баалуулук эмеспи? Боз үй баалуулук эмеспи? Элечек баалуулук эмеспи? Биз ошолорду иреттеп, өкмөттү милдеттендирип, кайсы орган ошолорду коргойт? Мисалы үчүн Кыргыз тил комиссиясын өткөзүп беришибиз керек. Мектептерде коом таанууну окуйбуз, батыштын. А эмне үчүн кыргыздын каада салты окутулбайт? Экинчиден, ошолорду биз ЮНЕСКОнун тизмесине киргизишибиз керек. Мисалы үчүн Кыргыздын улуттук календары бул дүйнөдөгү 5-чи календар болуп эсептелет. Биз ошол жөнүндө мыйзам жаза элекпиз. Үчүнчүдөн, биз өкмөттөгү так органды аныкташыбыз керек. Аны Балбак мырза же улуттук коопсуздук комитети эмес, уполномоченный орган мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Маселе туура көтөрүлдү. Бирок аягына чечиш үчүн ошол парламенттик угууга 29 мартта катышып берсеңиздер. Рахмат. Сөз Умиталов Токтор Алиевичте 1 мүнөт.